Az çıkkanda sizler uşuğa жооп айтасыңар. Анан каймайтышып отура беребизби? Мындай квота бир дагы өнүккөн демократиялык өлкөлөрдө жок. Жөн эле койгулачы чыкпай эле. Шайлоо системасына элде деле нааразычылык жок деп айтышты. Ушул система жарайт, жагат, эл дагы мына шайлоо бүткөндөн нааразы болгон жок деп. Мына алып келип аткан мыйзам, шайлоо мыйзамы мага мындай бир одноразовый эле байкалып атат да. Бир эле жолу, бирок буну да көрүп коелу дегендей эле сезилип атат да. Биринчи суроом, мен ойлойм, менин аял эже карындаш коллегаларым таарынбаса керек, капа болбосо керек, ушу женский квотага токтолуп кетейин дедим эле. Ушундай женский квота деген кайсы өлкөдө бар, кайсы мамлекеттерде бар? Менин убактымды токтотуп туруңуздар. Бул боюнча Арсланбек, урматтуу коллегалар, кичине тынчтанып турасыздарбы? башка постсоветтик айрым өлкөлөрдө гендердик квота бар, бирок өнүккөн мамлекеттерде, мына Европаларда андай нерсе жок. Бизде бүгүнкү күндө жогорку кеңеште 20 аял киши бар да. Ушул 20 аял киши эмнеси менен аздык кылып атат? Буну эмне себеп болуп атат көтөрүшкө 30га? Арсланбек Абдыкаимович, мен аздык кылып атат деген жокмун. Мен мүмкүн болушунча биздин аял кишилердин квотасын көбөйтүп берели деп аракет болуп атат. Жок, эмне себеп болуп атат? Эмне көбөйтүп? Сөзсүз бир нерсе себеп болуш керек эмес. Биз ушул 30 округ түзүлүп аткандан кийин ушул 30 округда ар бир аялга мүмкүнчүлүк берели деп атабыз. Ушул жооп туура эмес. Мен айтайын дегеним, биздин кабыл алган мыйзамдарыбыз, муногу бул жерде алган актыларыбыз, бул жерден алган чечимдерибиздин баардыгы элдин пайдасына, элдин кызыкчылыгына иштеш керек. Муногу шайлоодогу, шайлоо мыйзамы дагы биринчи кезекте элдин кызыкчылыгын ойлош керек. Буну айтып атканым себеби, мына бир 30 округга бөлүп туруп, биринчи округда мына бүгүнкү күндө силердин берип аткан маалыматыңар боюнча бир округда 140 миң шайлоочусу, анын 50% катышат, 70 миң шайлоочу катышат. 70 миң шайлоочунун алдыңкы биринчи орунду ала турган болсо 15 миң, 20 миң добуш ала турган кандидаттар бар. Бүгүнкү күндө ошондой саясатчылар бар. Экинчи орунду 15 миң добуш менен ала турган болсо, үчүнчү орунду 10 миң, 12 миң добуш ала турган жигит болсо, анан кийин 4-чү орунду 100 добуш алган аял кишиге берип атабыз. Мына сиздин алып келген мыйзамыңыздар боюнча, туурабы? А бул жерде 12 миң шайлоочунун укугу тебеленип калып атпайбы? Бунун укугун ким коргойт? Шайлоочунун укугун. Bir женский квота деп туруп 100 добуш менен бир аялды алып келип отургузабыз, а 12 миң добуш алган, элдин чыныгы, эл ишенген, өзүнүн келечегин, 5 жылдык өмүрүн, тагдырын берген шайлоочунун шайлаган депутат кылып парламентке алып келе албай атабыз. Эми Арсланбек Абдыкаимович, биз аял кишилерди баягы эркектердей тең тайлаша албайт да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча биздин аял кишилерге ошондой жеңилдиктерди беришибиз керек. Анан биз бербесек, биз мүмкүнчүлүк бербесек, ким берет анан? Ушул дагы мынау мыйзамда көрсөткөнүңөр туура эмес, мен туура эмес деп эсептейм. Дагы бир жолу айтып атам. 12 миң добуш алган кандидат менен 100 добуш алган адамдын айырмасы бар да. Аял болсун, эркек болсун, бирок шайлоочунун укугу тебеленип атат да бул жерде. Алардын шайлоочунун укугу. Арсланбек Абдыкаимович, азыр деле мына эгерде карай турган болсок, мына бул жерде мен мисалы 22 миң добуш алгам ушул парламентке келип атканда. А бирок бул жерде башка биздин коллегаларыбыз 400-500 голос менен отургандар бар. Бирок мындайча айтканда, азыркы сиз мактап аткан система деле ошол нерсени камтып атат да. Жок, туура эмес, ал менен салыштырып болбойт. Себеби ал бүтүндөй Кыргызстан боюнча, мамлекет боюнча алды. Ал бул жерде округ болуп бөлүнүп калат. Конкретный эл бөлүнүп калат. Бул бир округтан чыгып аткан нерсе. Ал бүтүндөй Кыргызстан боюнча. Ал система менен бүгүнкү системаны салыштырууга такыр мүмкүн эмес. Бул бир округ. Мисалы үчүн 12 миң добуш алган кандидаттар депутат болбой калса, мына 30 округтан 10 киши нааразы болсо 100 миңден ашык деген шайлоочунун укугу тебеленди деген сөз. Ал менен салыштырууга такыр болбойт. Бунун экинчи да варианты бар. Эгерде 70 миң шайлоочу катышса, женский квотаны карайбыз десек, аялдарга квота берели, буларга жеңилдик берели дей турган болсок, жок дегенде 5%-ын алсын. Шайлоочулардын катышкан шайлоочунун 70 миң шайлоочу катыша турган болсо 5%-ын Арсланбек Абдыкаимович, азыркы мыйзам долбоорун биз 3-чү окууда же 2-чи окууда талкуулап аткан жокпуз. Концепциясы, сунушуңузду бериң. Ошол сунуштарды, ошол жерде жок дегенде мынанча пайыз алсын деген, же болбосо мына аялдардын квотасы боюнча сунушту бериң, талкуулайлы. Мен сунуштарды берем. Экинчи маселе, мына жерде мынакей карасаң 5 жылдан кем эмес дегенде мигранттарды чектеп коюп аткан жокпузбу? Сыртта жүргөн, иштеп жүргөн мигрант. Урматтуу депутаттар, тынчыраак болуңуздарчы. Угулбай атат буякта. Сиз чыгып айтып коесузбу оюңузду? Биринчи микрофонду күйүш бергиле. Ошол үчүн бүгүнкү күндө 20 аял аябай жарашат жогорку кеңешке, бүт жагынан бизге туура келет.
Biz şaýloçylardyn hukukyn goldaýyp, negizgi maksatym şaýloçylardyn hukukyn goldaýly, oşol эле. Ошол шайлоочулардын укугу менен биргеликте ошол биздин гендердик теңчиликти эске алып биздин аялдарды да колдоп койсоңуз туура болмок. Урматтуу айымдар, сиздер чыкпай эле коюңуздарчы, өтүнүч. Азыр могу жерде канча адам жазылып отурат. Бул бир. Экинчиденчи, сиздер ыраазы болуңуздар. Мындай квота бир дагы өнүккөн демократиялык өлкөлөрдө жок. Мына кече Европарламенттин депутаттарын кабыл алганда мен айтып бердим. Англияда барбы? Жок. Германияда барбы? Жок. Францияда барбы? Жок. Америкада барбы? Жок. Жок мындай. Биздин аялдар ыраазы болсоңор силер айынан. Кол чабып эле колдоп бергиле, полемикага чыкпай эле. Мына биз ар бир үчүнчү деп Кыргыздан өткөн аялдарды сыйлаган бир дагы мамлекет жок экен да демек. Ыраазы болгула дем, жөн эле койгулачы чыкпай эле. Биз силер үчүн камкордук көрүп атабыз, ошо силер үчүн биз эле сүйлөп коелучу. Туурабы? Отуруңуздар. Кийинки сөз Кыдыкбаев Жаныбек Султановичте. Өтүнүч, Надиреже, от. Эже, мына барды отурду. Айсулуу, отур карындашым, отур. Болду. Сүйлөштүк, болду. Сиздерге даңк жана дүнк. Жо, эми эже, сыйлайлы да барын эми. Мына канча отурат? Азыр чыкканда силер ушуга жооп айтасыңар. Анан каймайтышып отура беребизби? Жок, мен түшүнгөн жокмун. Биз силерге жакшы кылып атсак, кайра өзүңөр бузуп атасыңар го? Экинчи микрофон. Рахмат. Төрага сиз эми биз сизди аябай сыйлайбыз. Анан айымдар жаман ниети деле жок. Бирок кыргыздын жигиттерин, кыргыздын мырзалары өзүңөрдүн феодалдыгыңарды көрсөтпөй эле койгула. Конституцияда конкреттүү түрдө жазылып турат. Бир жыныстагы депчи. Ал жерде эркек аял деген сөз жок. Аны эмне үчүн чочулуп атасыңар? Эми 30дан 20га түшө калгын деп, мен Аслан мырза өзүнчө башкача болуп чыгат, аялдарга күйгөн киши болупчу. Эми кайдан билесиңер 70 аял болуп, 20 эркек болуп калышыны? Ошон үчүн бул жерде тагдырга там бере турган маселелер да көп алды да. Кыргызстанда эркектерге салыштырмалуу билимдүү, тажрыйбалуу, илимде дагы, мамлекеттик кызматтарда дагы төмөнкү тепкичтерде такчалган айымдар көп. Тарыхты унутпагыла, курмажындыкка деген чыккан бизден, президент да чыкты аялдардан. Ошон үчүн сүйлөгөндө абайлап сүйлөңүздөр. Анан эми кайым айтышкан жерим жок. Ошон үчүн бул жерде айымдарды мен конкреттүү түрдө жана айттым. Аялдарга өзүңөр тийишип атасыңар, биз тийишкен жокпуз. Анан эми айтып койсо жаман көрөсүңөр жөн эле. Ошон үчүн мыйзамды кабыл алганда конкреттүү түрдө сунуш киргизип коюш керек. Аялдар өзүнчө күрөссүн ошол 30 мандатка. Biz oşonu kalav atabız. Meyli erkekler menен тең тайлашпайбыз. Болуп тур, алдыбызда эркектер турат, артында биз колдоочу болуп жүрөбүз дайым эркектерди деп. Ошон үчүн бюллетенди аялдарга өзүнчө койсоңор, 30 мандатка Кыргызстан боюнча партиялык тизме менен барган болсо, 30 мандатка Кыргызстан боюнча аялдар добушуну чогултуп келет. Ошол алган добушуна жараша БШК жыйынтыгын чыгарып берет. А эркектерге өзүнчө бюллетен болсун дагы, эркектер өзүнчө күрөссүн 60 бюллетенге. Аял менен эркекти аралаштырып бир бюллетенге койбогула, ошончо аялдарды сыйлап атканыңардан кийин. Биз силер менен такталашпайбыз. Просто өзүңөр тилди кытыштырып атасыңар. Биз эч убакта алдыңарга түшкүбүз келбейт аялдар. Биз каада салт, нарт насилди сактаган адамдарбыз. Өзүңөр тийишип атасыңар. Ой, эже, сизге айттым го, мына бузасыңар ушинтип депчи. Эмне кереги бар ушундай? Сиздерди наоборот биз тескерисинче колдоп, силерге жеңил шарт түзүп берип атсак, нааразы болосуңар айнан. Бу кантип болсун ушундай? Азыр ушинтип отуруп өзүңөрдү бузуп аласыңар. Бардыгы жакшынакай кетип атпайбы? Мына мамлекет башчыбыз да айтып атат, аялдарга көбүрөөк орун берейли, мүмкүнчүлүк түзүп берейли деп. Эми ушуга да нааразы болуп, татаалдаштырып атасыңар да. 5-чи микрофон. Чоң рахмат.
ушул урматтуу төрага, сизди мен да сыйлайм, бирок айым болсом дагы мен ойлойм биринчи иретте депутатмын. Ошол эле учурда, азыркы учурда биз аябай чоң жана маанилүү, өлкөбүз үчүн маанилүү чоң мыйзамды талкуулап атабыз. Анын ичинде сиз байкагандай, азыр жаңы эле БШК айтты, 52% биздин шайлоочулар бул айымдар. Анан айымдарга парламенттин ролу өтө чоң. Мен тилекке каршы, качандыр бир балдарга кол көтөрүлсө, зордук зомбулук болсо, үй бүлөлүк зордук зомбулук, айымдарыбыз кырылып, өлүп баратса, чын айтайын, эркектер туруп, ушуну каңгыроону мындай айтып, коңгуроону кылып, айымдарды защита кылышыбыз керек, айымдарды колдошубуз керек, зордук зомбулукту токтошубуз керек деген тилибиз тешилип айымдар айтышат. Тилекке каршы. Негедир? Бул бирден бир маселе. Эмне үчүн Кыргызстанда жылдан жылга зордук зомбулук өсүп баратканда айымдар парламентте сөзсүз түрдө керек. Эмне үчүн? Анткени ар бир айымдын добушу, ар бир айымдын үнү бул жерден чыгыш керек. Бул сөзсүз керектүү. Ошол үчүн президент ушуга упор жасап атат. 30% айымдар болуш керек деген сөз президент өзү айтып атат. Анткени айымдарды, балдарды коргой турган тилекке каршы бир гана апалар айымдар. Аны өзүңүздөр күнүгө көрүп турасыздар. Биз мисалы бул жерде 70%ды талашкан жерибиз жок. Бирок бул мен ойлойм, айымдарды сыйлабаганыңыздарды азыр эле Арслан мырза айтып кетти. Канча айымдар добуш алса, бул деле өтө оор. Мырзаларга караганда, мырзаларды шайлаш үчүн мырзаларыбыз бай. Айымдарыбызга караганда, мырзаларыбыздын классташтары, туугандары, аялдардын орду башка. Кыргыздарда дайыма айтат да ушул. Эмне үчүн парламентте иштейсиң, барып үйдө балдарыңды бак деген коллегаларым да бар, кээ бирөөлөр. Бирок мен бардыгына жетишем. Биякта дагы жумушумду татыктуу алып барганга, үйдө дагы татыктуу аял болгонго, эне болгонго, жумуштан чыгып үй тапшырма жасайм, үйгө барганда тамак жасайм, все как положено. Ошонун бардыгын көтөрүп кеткенге бир гана айымдардын колунан келет. Ошону дагы эч качан унутпагыла. Анан урматтуу мырзалар, ооба азыраак добуш алабыз силерге караганда. Бирок ар бир добуш бул ар бир айымдын голосу. Бул ар бир айымыбыздын маселеси. Ушул зордук зомбулукка каршы балдарыбызды коргой турган, ушул биздин майып балдарды коргой турган ушул мыйзамдарды биз жазып чыгабыз. Биз дайыма кол көтөрүп, ушул темаларды көтөрөбүз жогорку кеңеште. Бизди ушундай суранам, айымдарга каршы айтпагылачы. Бул өтө туура эмес силер тараптардан. Анан президентке рахмат, колдоп ушул мыйзамды чыгарганыңыздар үчүн. Бирок ар бир голос айымдар үчүн өтө маанилүү жана өтө керек. Рахмат. Урматтуу айымдар, сиздер ыраазы болуңуздар. Биз сиздерди колдоп, дайыма алдыга сүрөп келе жатабыз. Мына бул жерде айтпайын десе айттырасыңар да. Айымдар 500 добуш, 600 добуш менен деле келип отурбайбы? 20 миң, 22 миң, 15 миң жигиттер добуш менен келип атат. Мисалы да, эми ушуга дагы макул болуш керек да. Бул бир. Экинчиси, урматтуу айым депутаттар, биз тескерисинче силерге дүйнөдө жок мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атабыз. Квота деген бул не выбор народа. Эгер андайга бара турган болсок, элдин тандоосу эмес бул квота. Бирок ошого карабай биз квотаны берип атпайбызбы сиздерге? Улам жеңилдеткен сайын дагы жеңил болсун дей берген болбойт да. Биз мүмкүнчүлүк түзүп берип атпайбызбы сиздерге? Аялдардын үнү жаңырсын деп. Анан аялдар, мисалы үчүн эркектер колдогон үчүн келип атат. Аялдар партиясын түзүп, аялдар чыкты эле өткөн жок кандай бүт Кыргызстандын аялдары бербейт беле ошол партияга? Андай болушу мүмкүн эмес. Ошон үчүн бири-бирибизге мындай туура түшүнүп, жакшы кетип атканда бузуп албайлы да. Артык кылабыз деп тыртык кылып аласыңар. 5-чи микрофон. Рахмат төрага. Азыр мен бир сунуш берет элем. Ушул талкууну токтотуп, биринчиден добушка койсок. Рахмат. Чек коебузбу, койбойбузбу болушуча болду. Талкуулай берейли, анан көрөбүз өзүңөр. Өзүңөр бир чекке келгенде өзүңөр эле чектелесиңер. Туурабы? Так. Тема боюнча сүйлөшө берейли. Кийинки сөз Кыдыкбаев Жаныбек Султановичте. Рахмат төрага. Мен биздин айым депутаттарга айтат элем, бизде Кыргызстанда бир эркекке 3төн айым туура келет.
келечекте Кудай буйрса парламенттин баарын 70% аялдар ээлейсиңер. Аз калды ага деле. Кичине чыдап тургула.